Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Урматтуу министр мырза, Кыргыз Республикасына кош келдиңиздер. Сиз жана сиздин делегацияңыз менен жолугушууга жана пикир алмашууга чын дилимден кубанычтамын. Кыргызстан боордош Палестина мамлекети менен достук мамилелерди өнүктүрүүгө жана ар кандай өз ара пайдалуу тармактарда кызматташууну чыңдоого кызыктарбыз. Биздин элдерибизди ислам дини, жалпы тарыхый жана руханий достук байланыштар бириктирип турат. Кыргыз Республикасы араб дүйнөсү менен кызматташууну бекемдөөгө умтулуп, Палестинаны эл аралык аренада салттуу түрдө колдоп келебиз. Ошондуктан сиздин расмий сапарыңыз Кыргыз Республикасы менен Палестина мамлекетинин ортосундагы эки тараптуу кызматташууга кошумча дем берет деп терең ишенем. Урматтуу министр мырза, биздин мамлекеттердин ортосунда ар дайым саясий диалог уланып турат. Кыргыз Республикасы Палестина мамлекети менен жогорку деңгээлде диалогду жандандырууга ар дайым даярбыз. Анын алкагында биз Бириккен Улуттар уюму менен Ислам кызматташтык уюмунун аянтчаларында Палестина менен кызматташууну өнүктүрүүгө өзгөчө маани беребиз. 2023 жылдын 16 июнда Палестина мамлекетинин президенти бир тууганым Мухаммед Аббас менен жолугушуубуз абдан жемиштүү өттү. Эки тараптуу мамилелерди мындан да жогорку деңгээлге көтөрүү максатында урматтуу Мухаммед Аббасты Кыргыз Республикасына ыңгайлуу убакта расмий сапар менен келүүгө чакыруубуз күчүндө экенин баса белгилеймин. Анын жүрүшүндө маанилүү келишимдерди түзүп, кызматташуунун мындан аркы перспективаларын талкуулайбыз деп терең ишенем. Урматтуу министр мырза, сөз кезегиңиз сизге берейин. شكرا فخامة الرئيس. Урматтуу президент мырза, мен ушул мен келгениме жана Палестина өлкөсүнүн делегациясыны сиз кабыл алып атканыңызга абдан ыраазымын жана биз кубанычтабыз. Биз бул жерде эң алгач эле сиздин бир тууганыңыз Палестинанын президенти Махмуд Аббастын жалындуу ысык саламын жеткирүү үчүн келип отурабыз. Урматтуу президент, ошондой эле Махмуд Аббастын сизге терең ыраазычылыгын билдиргим келет. Ошол июнь айында сиз өзүңүз жылуу тосуп алып, өзгөчө көңүл бургандыгыңыз үчүн. Ошондой эле жалпы Палестина элинин жана президенти Махмуд Аббастын сизге жана кыргыз элине ушул эл аралык аренада аймактык чөлкөмдүк уюмдардын алкагында Палестинаны ар дайым колдоп күчтөп келгениңиздер үчүн терең ыраазычылыгымды жеткирүү үчүн келдим. Ошол өткөн 2 ай мурдагы жолугушууда талкууланган баардык маселелер, анын ичинде жетишилген макулдашууларды алдыга жылдырып, ушул менин досум, бир тууганым тышкы иштер министри менен ошол бардык биздин долбоорлорду ишке ашырууга талкуулоого мен кубанычтамын. Ошол сиздердин Палестина менен Кыргызстандын ортосундагы кызматташтыкты жаңы деңгээлге көтөргөнүңүздөрдү биз жогорку баалайбыз. Ошондой эле биз сиздердин Кыргыз элинин, Кыргыз Республикасынын Палестина эли менен, Палестина өлкөсү менен ар дайым бирге тургандыгын дайыма сезебиз. Жана ошондой эле биз Кыргыз Республикасы Бириккен Улуттар уюмунун ЮНЕСКО адам укуктары боюнча уюмунун алкагында Палестина элин колдоп келгениңиздер үчүн терең ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Ошондой эле мен сиз менен толугу менен макул болот элем. Сиз жана өзүңүз айтып кеттиңиз, биз эл аралык жана чөлкөмдүк регионалдык уюмдардын алкагында өзгөчө ислам кызматташтык уюмунун адам укуктары боюнча Бириккен Улуттар уюмунун комитетинин алкагында, кеңешинин алкагында кызматташуубуз абдан маанилүү. Ошол үчүн биз өзүбүздүн элчилерибизди, туруктуу өкүлдөрүбүздү, Кыргыз Республикасынын туруктуу өкүлдөрү жана элчилери менен ар дайым ушул сүйлөшүүлөрдү, кызматташуунун деңгээлин сактап, аны бийик деңгээлге көтөрүүгө үндөп келебиз. Ошол июнь айында сиз бир тууганыңыз Махмуд Аббас менен жолуккандан кийин биз байкадык, ушул Кыргыз тарабында дагы, Палестина тарабында дагы эки тараптуу макулдашуулардын текстери активдүү алдыга жылып атат. Бул деген эки тараптын кызматташтыкты жаңы сапаттуу деңгээлге көтөрүүгө кызыктар экендигин белгилейт. Урматтуу президент, биз билебиз, ушул келе жаткан
31 avgust günü Kırgız Respublikası özünün egemenlik günü belgiledi eken. Biz uşul mayramga karata jeke kutuктagан birinci делегациялардан болууну каалайт элек. Биз билебиз, Палестина менен Кыргыз Республикасынын ортосундагы дипломатиялык алакалар бул ушу Кыргыз Республикасы эң алгач көз каранды сызыкты алган жылдарга кайтат. Келе жаткан жылы ушул Палестина өлкөсү менен Кыргыз Республикасынын ортосундагы дипломатиялык алакалардын орногондугуна 30 жылдыгын белгилейт. Ошол үчүн Кыргыз Республикасы менен Палестина өлкөсүнүн ортосундагы өзгөчөлөнгөн кызматташтыкты мындан дагы кеңейтип тереңдетүүгө сизден кандайдыр бир багыт берүүңүздү дагы өтүнөт элек. Урматтуу президент, ушул сиз бизге берген багыттардан кийин буюрса эртең бир тууганым тышкы иштер министри менен дагы эки тараптуу кызматташтыкты тереңдетүү боюнча кеңири ой алмашабыз, пикир. Ошол жерде бизде бир катар эки тараптуу документтерге кол коюу пландалган. Ал документтер ушул сиз жана айтып кеткендей эки тараптуу кызматташтыкты жаңы барагын ачып, жаңы деңгээлге көтөрөт деген ишенимдебиз. Урматтуу президент мырза, ушул сиздин жеке тапшырмаңыз менен Палестина өлкөсүнүн Кыргыз Республикасындагы элчилиги үчүн жер тилкесин бөлүп бергендигиңиздерге терең ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Биз дагы ошол эртерээк жер тилкесин бөлүп, элчилигибизди куруп, эртерээк Кыргыз Республикасында элчилигибизди ачууга кызыктарбыз. Буюрса, бул жагдай, ушул эки тараптуу мамилелер жаңы деңгээлге көтөрүлгөндүгүнүн ачык далили болот. Урматтуу президент, мен сиздин бул көргөзгөн сыйыңыз үчүн терең ыраазычылыгымды билдиргим келет. Ошондой эле биз дагы Кыргыз Республикасы үчүн Палестина өлкөсүндөгү элчилигин ачууга жер тилкесин жакын арада бөлүп беребиз деген үмүттөмүн. Урматтуу президент мырза, биз билебиз, Кыргыз тарабында кээ бир өлкөлөрдө элчиликтерди ачууга мүмкүнчүлүк чектелүү. Ошон үчүн биз өтүнүп кетет элек, Палестина өлкөсүндө элчилик ачылганга чейин башка өлкөдөн Палестина өлкөсүндө жакын жайгашкан элчиликтерден аккредитация болгонуңузду карап чыгууну. Сөзүмдүн жыйынтыгында, урматтуу президент, сиздин бир тууганыңыз Махмуд Аббастын сизге жолдогон катын тапшыргым келип турат. Бул кат ошо Кыргыз-Палестина кызматташтыгы кандай терең деңгээлде экендигин белгиси. Ошондой эле ушул Кыргыз Республикасы менен Палестина өлкөсүнүн президентинин ортосундагы мамилелер өзгөчө экендигинин далили. Урматтуу министр мырза, менин кесиптешим Махмуд Аббас мырзанын саламын жылуу кабыл алдым. Менден дагы а кишиге ысык салам айта барыңыз. Урматтуу министр мырза, биздин өлкөлөрдүн ортосунда соода экономикалык кызматташтыкты өнүктүрүүгө мүмкүнчүлүктөр бар. Бул потенциалды ачуу үчүн ар түрдүү механизмдерди колдонуу зарыл. Бүгүнкү күндө тилекке каршы биздин өлкөлөрдүн ортосунда соода жүгүртүү дээрлик жокко эсе, бирок өз ара сооданы көбөйтүүгө эки тараптын тең эрки, каалоосу жана бардык мүмкүнчүлүктөрү бар деп ишенем. Ушуга байланыштуу сиз жогоруда белгилеп өткөн биздин бизнес коомчулуктардын ортосундагы байланыштарды чыңдоо жана өнүгүүнүн жаңы жолдорун табуу маанилүү деп эсептейм. Кыргыз өкмөтү Кыргызстанды дүйнөнүн жагымдуу туристтик багыттарынын бири катары таанытуу максатында туризм өнүктүрүү стратегиясына маани беребиз. Ушуга байланыштуу палестиналык туристтерди Кыргызстанда күтөбүз. Кыргызстандын жаратылышында жылдын бардык 4 мезгили тең бар. Жазгы жана кышкы сезондордо туристтер үчүн жагымдуу заманбап шарттарыбыз түзүлгөн.